Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздарбы? Туугандар, бүгүн 27 декабрь күнгө среда. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Бүгүн метро Люблиного иштерибиз менен бардык эле. Люблинода метродон чыкканда өтө текшерүү катуу болуп атат. 2-ден 4-төн туруп алып, ар бир выходто текшерип атат. 6-чы выходтон чыкканда четинен эле нерускилерди кармап, баарыны документтерин текшерип атат. Себеби эмнеде деп сурасак, бүгүн полицейскийге нападение болуптур Солярова метросунда. Москванын Солярова метросунда ошол кадимкидей эле документ текшерүү учурунда полицейский ошол мигранттын документин сураган экен. Баш ийбестен документ көрсөтпөстөн экөө мушташа кеткен окшойт. Ошол полицейскийди ургулап, ур токмокко алып, мурдун сындырып, эгини сындырып, ошол бир нече травма болуптур. Ошонун негизинде туугандар учурда текшерүүлөр метродо айрыкча катуу болуп атат. Андыктан абайлап өзүңүздөргө сак документтерге так болуп, документтериңизди тактап жүрүңүз туугандар. Анан дагы туугандар ушундай маалыматтар менен жалпы группаларга, такси группаларга, тууган уруктар менен бөлүшүп коюңуздар. Мигранттар арасында кичине болсо дагы маалымат болуп турсун. Анткени кимдир бирөөгө жардам болуп калат. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып лайк басып кетиңиздер. Деги эле айта кетчү нерсе туугандар, өзүңүздөр билесиздер, бүгүн 27 декабрь, 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин 24-жылдын 1-январы келет, жаңы жыл келатат. Андыктан негизи эле азыр учурда катуу текшерүүлөр болуп атат. Такси болобу, курьер болобу, башкасы болобу, текшерүүлөр катуу туугандар. Андыктан ошол этаптап колдон келсе полициядан түшпөгөнгө аракет кылыңыздар. Эгерде жолдо көбүрөөк жүрсөңүздөр, метродо жүрсөңүздөр, документиңиздерди тактап, срогуну, ошол миграционныйды, договордун азыр трудовой договорда өтө катуу текшерип атат. Себеби ошонун негизинде дагы штраф алгандар көп. Өзүңүздөр менен кошо ошол трудовой договорду ала жүрүңүздөр туугандар. Негизи эле өзүңүздөргө сак болуңуздар. Азыр отчет жылдык баягы эле жылдык текшерүүлөр, рейдтер көбөйөт. Андыктан абайлап жүрүңүздөр туугандар. Эгерде миграционну жаңылайм десеңиздер, Мукудим менен барып келсеңиздер болот. Казакстанда погода өтө начар болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, баягы бороон чапкын болуп, көп жерлерде кар учкундап, кар уруп, жолдор көрүнбөй. Андыктан негизи эле ошол чек арага бара турган болсоңуздар деле мындай убакытты көбүрөөк расчетуна алып чыгыңыздар. Негизи эле ошол ишеничтүү адамдар менен барып келиңиздер. Жолдор өтө начар. Андыктан бөтөн жерде бөөдөк кырсыктан Аллахым сактасын. Ишеничтүү билеттер керек болсо учамын десеңиздер, анда Асман авияга кайрылсаңыздар болот. Номерлерин коюп койдук. Ишеничтүү балдар алдабайт. Бөтөн жерде аман болуңуздар туугандар. Тууган урук менен маалымат менен бөлүшүп коюңуздар.